Саламатсыңарбы достор? 28-декабрдан 20-январга чейин бардык жылдыз белгилерге төмөнкү нерселер байкалат жана сезилет. Космостук бул таасирлер ар бир 3-4 айда бир кайталанып турат. Мисалы бул учурда ар кандай жаңы таанышуулардын өмүрү кыска болот. Ишенбесеңиз эксперимент кылып көрүңүз. Бирок көп жылдан бери, 10 жыл, 15 жыл, 30 жылдан бери таппай жүргөн досторду, тааныштарды дал ушул убакыт мезгилинде таап алабыз. Же күтүүсүз жерден жоолуп калабыз. Унаалар, техникалар бул учурда көп бузулат. Телефон, иш кагаз, документтер көйгөй жаратат жана жоготкон учурлар да болот. Эгер жоготкон болсоңуз көп кужалат болуунун кажети жок. 20 январдан кийин жоготкон нерсеңиз өзү эле жарк этип жерден табылат. Айрыкча документтер. Компьютерде, телефондо бирөөгө чалбасаң деле кокустан басылып кетип, звонок кетип калат, ортодон бөтөн чалуулар кошула баштайт телефондо, үндөр кошула берет, керектүү номерлер, маалыматтар өчүп кетет телефондон, компьютерлерден. Сиз каалабаган фото, текст файлдар бирөөлөргө кокусунан басылып кетип, отправка болуп кетип калат. Ушундай түшүнүксүз нерселер боло берет да. Ошон үчүн ушул нерселерден урматтуу достор, абайлашыбыз керек. Ушул убакыт аралыгында 28-декабрдан 20-январга чейин. Унаа машиналар боюнча жүктөлгөн унаалар, транспорттар жөнөтүлгөн пунктка создугуп кечигүү менен барат. Темир жол, авиа каттамдарына билет алчулар расписаниялар кескин өзгөргөндөн кийин рейстерде 4-5 саатка чейин кармалуулар болоорун эске тутуңуздар. Жолго чыксаңыз, түрдүү себептер менен кечигүүлөр көп болот. Же жолду жаап коюшкан болот, пробкалар көп болот, же сиз бараткан унаа бузулуп, бир топ убактыңызды алат. Автоунаалар, техникалар көп бузулат. Андыктан жолго эртерээк чыгып жүрүңүз. Жол кырсыктары кескин көбөйөт. Сак болуңуз. Жаңы ишти баштоого, долбоор, келишим түзүүгө, жаңы ишке которулууга болбойт. Жагымсыз мезгил. Бул учурда көпчүлүк иштер ордунан жылбай токтоп туруп калган учур болот. Кайсы ишке урунбаңыз, ошол иш оңунан чыкпай тура берет. Мындай мезгилде Кудай берсең ушундайынан бер деп бутта асып эс алып жатып алганыңыз оң. Антпесеңиз, кайсы гана ишке урунбасаңыз, ал иш сизге кандайдыр бир көзү карандысыз күчтөрдүн негизинде алдыга кетпей тура берет. Кайсы жерге барбаңыз, же документтен, же дагы бир нерседен шылтоотап, кийин келиңиз, ал киши отпускада, азырынча иштебейбиз деген сөздөр менен сизди жолго салышат. Бирок мурда аягына чыкпай калып кеткен эски иштерди бүтүрүү үчүн эң жакшы убакыт. Буюм техника оңдотсоңуз, же операция, пластикалык операцияларды жасатсаңыз, түрдүү медициналык операцияларды жасатсаңыз, ал иш ойдогудай бүтпөй, дагы бир рет каратууга туура келет. Космостук бул таасирлер кимге байкалып жатса, класс басып, оюңузду комментарийге жазабыз. Мен болсо силер менен коштошом достор. Кийинки билдирүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта болгула.